Саламатсыздарбы урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулар. Буга чейин мен сиздерге дал ушул 16/8 болгон 4 бөлмөлүү үйдүн фундаментине кеткен каражаттар боюнча сиздерге толук финансылык маалыматтарды берип өткөнмүн. Бул жолу мен мына ошол комментарийлердеги суранычтарга ылайык крышага чейин жапканын тарт деп көп сурангансыздар. Кудум эле мен өткөнкү көрсөткөн үйдүн долбооруна окшош, андан бир аз өзгөчөрөөк үйдүн дал ушул сиздер айткан фундаменти, дубалы, крышасы жана башка терезе эшиктерине кеткен бардык чыгымдар боюнча маалыматтарды берип өтөм. Сиздер көрүп турган бул үй 16/8 жалпы узун турасы 4 бөлмөлүү коридор менен. Киргенде эле өзүңүздөр көрүп тургандай коридор, люстралар дагы өзүнө жарашкан. Негизи коридордун узун турасы боюнча айта турган болсом, узуну 9 метр, ал эми турасы 2,70. Бул салыштырмалуу башка коридорлорго караганда кең. Бул жерге диван коюлган, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Ал эми мына ушул үйдүн мен бир чекеден сиздерге тааныштырып өтөйүн. Бул жерде негизги бөлмө зал, мына ушул комната. Залдын узун турасы 7,20-га 3,60. Бул эң чекесиндеги оң тараптагы бөлмө. Бул зал боюнча маалымат берип атам. Дагы бир кызыктуу маалымат, бул үйлөрдүн сырты 1,5 куш урулган болсо, ал эми ички перегородкалары же болбосо бөлмөлөр аралык ушул аралыгы 1 кыштан гана урулган да. Бул эң чоң бөлмөсү болду. Узун турасы 3,60-га 7,20. Андан кийинки бөлмөлөрү жөнүндө дагы мен айта кетейин. Бул жакта детский комната же болбосо балдар үйү деп айтсак болот. Мунун дагы узун турасы 4-кө 3,5. 4-кө 3,5. Мен мурунку көрсөткөн фундаменттеги үйдүн долбоору менен окшош бул үй дагы. Мен сиздердин суранычыңыздарга байланыштуу мына ушул үйдүн толук бүткөнүн көрсөтүп атам. Азыр толук бүтө элек, бирок дээрлик бардык чыгымдары боюнча маалыматтарды алдыда көрсөтүп өтөм. Ал эми бул дагы кийинки бөлмөсү кухня. Бул дагы 4-кө 3,5 узун турасы. Мына ушундай. Андан кийин бул жакта спальня бар, уктоочу бөлмө. Ал жак 4-кө 4 квадрат деп айтсак болот. Негизи мына ушундай. Мен сиздерге азыр үйдүн ички бөлмөлөрү, анын узун туралары боюнча маалыматтарды берип өттүм. Алдыда канча чыгым сарпталганы, канча кирпич кеткени, фундаментине канча каражат коротулган, уста акысы, кыскасы крышасы жабылган боюнча бүт маалыматтарды берип өтөм. Эмесе биз жалпы ушул үйгө кеткен чыгымдарды бир баштан эсептеп баштайбыз. Эң алгач фундамент боюнча айтайын. Үйдүн жалпы узун турасы 16/8. Мен фундамент боюнча айта турган болсом, жалпы 9 тонна цемент кеткен, 5,5 сомдон 49,500 сом. Арматура китайский размери 18-дик, 20 сомдон 700 метр кеткен, 14,000 сом. Каркас арматура токконго зым 1,400 сом болгон. Ал эми шагыл 3 КАМАЗ 3,200 сомдон 9,600 сом болгон. Таш 1 КАМАЗ 6,300 сом. Жөнөкөй опалубкалар колдонулган, алардын арендасы 3,000 сомду түзгөн.Усталардын жалпы тамак ашына 6,000 сом сарпталган. Ал эми уста акысы болсо ар бир кубу 1000 сомдон эсептелип, мына ошондо 38 куб чыккан, 38 метр куб. Мына ошол уста акысы ошондо 38,000 сом болгон. Жалпы фундаментке кеткен каражаттын суммасы 129,800 сомду түзөт. Андан кийинки дубалына. Дубалга кеткен чыгымдар: бышкан кыш 16,000 дана, 5,5 сомдон 88,000 сом. Кыштын доставкасы 4 рейси 1,5 сомдон 6,000 сомду түзгөн. Ал эми растворго цемент 3 тонна 5,5 сомдон 16,500 сом. Кум 1 КАМАЗ 6,300 сом. Тол фундамент менен кыштын ортосуна 2,300 сомдук тол коротулган. Керектүү каражаттарды алып келүүгө портерге 1000 сом жол акы. Ал эми дубалын ургандаусталарды бакканга кеткен каражат 8,000 сомду түзгөн. Ал эми уста акысы болсо 3,5 сомдон ар бир кышты эсептегенде 16,000 кыш 56,000 сомду түзгөн. Дубалга кеткен жалпы сумма 184,100 сомду түзөт.
Андан кийин сейсмопоиз бул өзүңүздөр билесиздер, сейсмологиялык туруктуулук үчүн сөзсүз түрдө азыркы учурда үйлөргө колдонулуп келет. Ал бир этаж болобу, эки этаж болобу, кандай гана үй болбосун, сейсмопоиз негизи сөзсүз түрдө колдонуп келишет. Ошондуктан мен сейсмопоиздин дагы чыгымдарын өзүмчө эсептеп чыктым. Бул жерде 3000 сомдук шагал, 2 тонна цемент 5,5 сомдон 11 000 сом, арматура 20 сомдон 350 метр арматура колдонулган 7000 сом арматурасы. Ал эми сейсмопоиз куйгандагы усталардын тамак ашына 3000 сом кеткен. Ошондой эле уста акысы сейсмопоиздики 20 000 сомду түзгөн. Жалпы сейсмопоизге кеткен каражат 44 000 сомду түзөт. Андан кийин крышасы, чатыры, тамбашысы жалпы 80 000 сомдук тунике кеткен. Үстүн жапканга таштамай кары рейкаларга болсо 20 000 сомдук ушул жыгач курулуш каражаттары алынган. Мык, чаңгек, шуруп аларга 3000 сом. Ал эми керектүү каражаттарды курулуш материалдарын жеткирип келүүгө унаага, жүк ташуучу унаасына 3000 сом. Тамак ашына крышасын жапкан убакта 10 000 сомдук каражат кеткен. Ал эми уста акысы үстүн жапкандардыкы 75 000 сомду түзгөн. Жалпы крышага кеткен каражат, тамбашага кеткен каражат, чатырына кеткен каражат 271 000 сомду түзөт. Эшик терезелер боюнча 16 метр квадрат пластик терезе кеткен. Ар бир метр квадраты $40 эсептелип, 16 метр квадрат пластик терезелерге 69 болгон экен. Ошол убакта курс ошондо 44 160 сом каражат ошол терезелерге кеткен. Андан сырткары бөлмөлөр аралык же болбосо межкомнатный эшиктерге бул жерде жалпы 6 эшик бар. Анын ичинде бир ачмайы бар, эки ачмайы бар, негизги эшик бар. Ошолордун баарын эсептеп мен средний баасын чыгарып атам. 3000 сом 6 эшик. 3000 сомдон 6 эшик 18 000 сомду түзүп атат. Мына ошондо жалпы эшик терезелерге кеткен каражат 62 160 сомду түзөт. Мен бардык каражаттарды айтып бүттүм, бардык чыгымдарды айтып бүттүм. Бул жерде дуалдын шобагы жок, фундаментин ичин толтурган каражаттарды эсептеген жокмун. Дуалдын ичин ушу кумшубак кылганды дагы эсептеген жокмун. Азыркы үйдүн даяр болгондогу косметикалык ремонт, не деп коет, натяжной потолок, люстра дегендер азырынча жок. Аларды эсептеген жокмун. Мен фундаменттен баштап дуал, үстүн жапкан крышасы, сейсмопоиз, ошондой эле терезелер, эшиктерге кеткен чыгымдарды эсептеп берип атам. Бул жерде тепкичтин дагы суммасы жок, болгону ушул үйдүн өзү гана. Анда эмесе мен жалпы эсепти бир сыра сиздерге эсиңиздерге салып коеюн. Фундаментке жалпысынан 129 800 сом кеткен. Андан сырткары дуалга 184 100 сом каражат кетип атат. Сейсмопоизге 44 000 сом, ал эми крышасын жапканга 271 000 сом каражат сарпталып атат. Эшик терезелерге болсо 62 160 сом. Ошондо мына ушул үйдүн жалпы фундаментинен баштап крышасы жабылып, эшик терезеси коюлганга чейинки жалпы сумма бардыгын кошкондо 691 060 сомду чапчыды, урматтуу биздин катталуучулар. Ошондой эле мен бир нерсени баса белгилеп кетейин. Аталган сиздер көргөн үй 2018 жылы салынган. Мына ошол учурдагы курулуш каражаттарынын баасы менен эсептелип атат. Бирок азыркы менен ошол убактагыдан көп деле айырмасы жок болуш керек. Мен бардык каражаттарды сиздерге мындай так бергенге аракет кылдым. Приблизительно мына ушундай каражат кетиши мүмкүн. Эми калганы сиздин коротушуңузга карап, кандай каражат колдоносуз. Россиян арматурасын колдонсоңуз көбүрөөк каражат кетет. Кытайский болсо азыраак дегендей. Кышты деле мисалы үчүн пышкан кыш иштетесизби же болбосо кам кыш иштетесизби, сейсмопоиз куясызбы, куйбайсызбы, бул жагы өзүңүзгө байланыштуу. Шипыр жабасызбы же тунике менен жабасызбы, мына ушуларга карап дагы каражаттардын суммасы өзгөрүшү мүмкүн. Бирок мен бул жерде практически сиздер сүрөттө, видеодо көргөндөгү каражаттар
сүрөттөрүнөн мен да көрсөттүм. Курулуш жүрүп жаткандагы жалпы сумма мына ушул 691.060 сомду түздү. Урматтуу биздин катталуучулар, биз мына ушундай сиздерге керектүү пайдалуу маалыматты чыгарганды муну менен токтотпойбуз. Сөзсүз түрдө ал үчүн сиздердин колдооңуздар керек. Биздин видеону көбүрөөк бөлүшүп, класс басып, комментарийлерди жазып, кемчиликтер болсо айтып дегендей сунуш пикирлер болсо аларды да кошуп комментарийге жазып турсаңыздар, биз мындан кийин дагы мына ушундай же болбосо мындан дагы башкача проектидеги үйлөрдү таап, алардын каражаттарын тактап сиздерге чыгарып бергенге аракет кылабыз. Албетте бул баарыңыздарга пайдасы тиет деп ойлойбуз. Анткени жыл сайын бизде көптөгөн, жүздөгөн, миңдеген үйлөр курулат. Кантип курсам экен, примерно канча кетет экен деп мына Орусияда иштеген мекендештерибиз ойлонуп отурган болушуңуздар мүмкүн. Бул сиздер үчүн мындайча айтканда даяр бир эме да, энциклопедия дейбизби, шпаргалка дейбизби, бирок сиздерге мындай даяр прайс да, мына ушуга карап туруп, примерно мен ушунча каражат кылсам, ушунча комната үй бүтөт экен деген бир орток тыянакты чыгарасыздар деп ойлойм. Андыктан сиздерден колдоо күтөбүз. Видеону бөлүшүңүздөр, класс басыңыздар, ой пикирлер болсо комментарийге жазыңыздар. Биз сиздерге пайдалуу гана нерселерди чыгарып жеткиргенге аракет кылабыз. Душевой боюнча баягы башында айткам, анын ичин дагы көрсөтүп коеюн. Бул жерде коридор мына ушул жерге келип бүткөндөн кийин бул жагында болсо санужел бул жакка болот. Бул жактан эшик менен кире турган болуп. Бул жак азыр курулуш жүрүп жатат. Бул жерди бузуп, атайын ачып, ушул ванна ушул жерге болот. Котельный мына ушул жердин өзүндө болот. Печка бул жерге коюлат. Мен башында айтып өткөндөй, тиги жерге тапчаң коюлуп, 4-5 адам тамак иче турган чакан жай уюштурулат. Үйдүн үстү негизи мансард болуп жабылган, бирок каалаган учурда терезелерин ачып, экинчи кабатка курулушту жүргүзсө болот. Мен арка тарабынан көрсөтүп коеюн. Бул жакта терезелер. Үйдүн узун туурасы башында айтып өткөндөй 16га 8. Пышыкыш менен курулган, сейсмопояс куюлган. Бул арка жагы. Азыркы учурда курулуш жүрүп жаткан чагы алды тарабында, бул жакта сол тарапта атайын душевой курулуп аткан жери. Ал эми мына ушул жерге фундаменттен курулган жердин ичине болсо котельный болот. Бул жерге печка коюлуп, паровой отоплениянын печкасы коюлат. Ал эми мына ушул жерге болсо чакан отура турган тапчан сөөрүчү болот. Муну дагы эгерде үй салам десеңиздер, сөзсүз түрдө көңүлгө алып койсоңуздар болот.